Мынакей ушул жетим тоодагы сиздин шайлоодогу ушул атаандаштарыңыздын сиз үчүн бир чогулткан жалгыз компроматы катары бүгүнкү күндө бааласак да болот. Сиз бийликке келе элек жатып эле буну Кытайга сатып жибергендигиңиз жөнүндө дагы дайыма айтып келишет. Андан сырткарыда бүгүнкү күндө дагы мына ушул жетим тоо жөнүндө маселени аябай глобалдуу кылып көтөрүп, ал жерде сизди ушул Максим Бакиевдин долбоору катары баалап жүрүшөт. Деги эле ушул жетим тоо маселесине чек коюп койсок. Жетим тоо маселеси эч кимге сатылган жок. Жетим тоо маселеси, жетим тоо бүгүн 100% Кыргыз мамлекетинин карамагында турат. Жана ар кандай сөздөрдү кылып атпайбы? Сатуу иптир, анан түйүптүр, мин түйүптүр. Биз жетим тоо боюнча мен өзүмдүн гана оюмду айттым. Мен планымды гана айттым. Мына деп, анткени биз экономикалык кризистен кантип чыгып кетебиз? 2 жыл, 3 жылдын ичинде биз Кыргыз мамлекети сырткы карыздан кантип кутулсак болот деген жолдорду издедик да. Издегенде ошо бир 2-3 проектти, чоң проектлерди, биз долбоорлорду таптык. Бирөө ошонун жетим тоо. Бирок мен жетим тоону айттым. Мына жетим тоону ошол жерге завод сала албасак дагы, башка кыла албасак дагы, уже сырьёсун сатсак дагы биз экономикалык кризистен чыгып кетет экенбиз деген ойду айттык. Анан эртең эле барып туруп жетим тоону барып сатабыз деп аткан эч ким жок. Аякта проектте долбоор да даярдалып элек. Бул жөн гана сөз деле баягы көбүртүп, жабыртып эле Кытайга сатып ийиптир, антип ийиптир, минтип ийиптир деген сөз болуп атат. Ошондуктан мен ушу бүтүндөй кыргызстандыктарга кайрылат элем. Жетим тоо маселесин азыр унутуп деле койгула. Качан гана эл эгерде каршы чыкпаса, ошондо гана иштетебиз. Анан бир дагы мындан ары, бир дагы ушундай чоң глобалдуу проектлер башка бир кандайдыр бир мамлекеттин катышуусунда болбойт. Өзүбүздүн Кыргыз мамлекетинин 100% үлүшү менен иштеткенге гана барабыз. Анткени жетим тоо бул дүйнө жүзүндө 2-чи орунду ээлеген кен болот. Бул темир боюнча, темирдин запасы боюнча. Биз баягы кум төр жана башка ар кайсы бир мындай кен байлыктар окшоп мамлекетибиздин кызыкчылыгын көздөбөй, башка бирөөлөрдүн кызыкчылыгын көздөгөндү биз артка ташташыбыз керек. Мен өзүм билесиңиздер, ушу кумтөр боюнча бир эмес 2 жолу камалып чыктым. Экөөндө тең ушу Кыргыз мамлекети үчүн иштетели деген мен ушул жанагындай демилгем үчүн камалдым. Анан мен кантип ушинтип өзүм 2 жолу, бир эмес 2 жолу ушундай жон терим менен көрүп чыгып атсам, адилетсиздикти, ушул Кыргыз элинин байлыгын сактап калалы, өзүбүздүн мамлекетке иштетели деп атып, камалып чыгып атып, анан мен кантип бирөөгө сатып ийем аны? Жетим тоону иштетиш үчүн көп акылдын кереги жок. Көп акча каражаттын кереги жок. Өзүбүз эле 100% өзүбүз иштетсек болот. Өзүбүз иштетебиз. Эгерде эл каршы чыкпаса, макул болсо, ошол жерге завод салабыз, сырьёсун сатабызбы, же болбосо завод салып туруп даяр продукциясын сатабызбы, бул биздин өзүбүздүн ишибиз. Бул келечектеги гана нерсе. Ошон үчүн ушу жетим тоо боюнча маган ушу оппозиция болуп чыгып, ушинтип куру кыйкырык болгонду токтотуш керек да, элдер токтотуп туруш керек. Бул кийин боло турган маселе. Эртең эле барып жасай турган маселе эмес. Буга 2 жыл, 3 жыл убакыт керек болот. Кийин эл менен кеңешебиз мунун баарын.